Gel otur bula. Ha? Çok rahmat. Jamşırım mene. Gel bir yak otur bula. Okularyňar jakşyby? Ооба. Atyňar kim tanışyp alaly? Meniň atym Ulanbek. Bayke. Келген жаш бөбөктөр алгач билим берүү жана элим министрлигинин имаратына экскурсия жасашты. Андан соң министрдин кабинетинде министр менен маектешип, өздөрү жөнүндө окуган мектеби, болжок максаттары тууралуу айтышып, кенже класстын окуучулары үчүн жолугушуу кызыктуу болду. Мага бирок абдан жакты. Агайлары дагы жакшы сыйлык болду бизге. Бизге китеп белекке берди. Мен ал китепти күндө окуп турам. Мага ал китеп абдан жакты. Агайлар абдан биякта сыйлуу болот экен. Бардыгы бизде жакшы окуп кетсин дейт экен, тартиптүү болсун дейт экен. Эже мугалимдерге ыраазычылык билдирем. Мени ушул акка жеткиргенине 1-класстан баштап мени окутуп, тартипке салган эжейлериме рахмат айтам. Жолугушууда министрликтин алдында уюшулган жаш тилчилер уюмунун координатору Кубанычбек Нарымбеков окуучуларга китеп окуп берип, ал боюнча суроо жооптор болду. Кичинекей коноктор министрдин кызыккан суроолоруна жооп алышып, жактырган ырларында айтып беришти. Окуучуларды шыктандырган мындай иш-чарага балдарда эле мугалимдердин да ыраазычылыгы чоң. Негизи эле балдар үчүн бул белгилүү адамдар болобу, кандайдыр бир жогорку жактагы кишилер менен жолугушуу балдар үчүн дагы келечегине бир өбөлгө түзөт болуш керек да. Ошондуктан биздин өзүбүздүн Кубаныч Нарымбековичке дагы чоң ыраазычылык. Ошонун аркасы менен бул жака балдарды жолуктуруп атат. Ошо ыраазычылык билдиребиз. Дагы ошо келе жаткан жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Бул жолу ушу Уланбек Эсенбековичтин демилгеси менен жаш тилчилер уюму биргеликте уюштурган. Негизги максаты кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошуу, окуучуларды билим алууга шыктандыруу, мектеп балдары менен байланыш түзүү. Бишкек шаарындагы номер 74 мектеп лицейинин баштагыч класстарынан 10 окуучу келип, бүгүн абдан жакшы жогорку таасирлерди алып кетишти. Эң алгач ушул демилгени уюштурууда, өткөрүүдө министр Уланбек Эсенбековичке терең ыраазычылык билдиребиз. Бул мындай жөнөкөй иш болгону менен ата-энелерге биринчиден, андан кийин ушул балдардын өзүнө, анан балдар окуган мектепке кандайдыр бир чоң мотивациялык дем таасир калтырат, аларга мындай стимул берет эң биринчиден. Соңунда окуучуларга китептер белекке берилип, эстеликке сүрөткө түшүштү. Билим берүү жана элим министрлиги мектеп окуучулары менен мындай жолугушууларды ырааттуу өткөрүп турууну максат кылууда. Калия Карыбекова, Жакшылык Идирис уулу, билим жаңылыктарына.